Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Сиздер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Урматтуу жердештер, сиздерге бир жакшы, Кудай буйрса, жаңылык бар. 15-июнда Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин жаңы жарлык чыгарды. Ал жарлыктын номери 364. Ал жарлыкта эмне дейт? Жалпак сөз менен айтканда, бул Россия жергесинде жүргөн мекендештерибиз эгер легалсыз жүрсө, ошол легалсыз жүргөн мекендештер легалдаштырууга мүмкүнчүлүк Кудай буйрса толугу менен түзүлдү. Жакшы жери өлкөдөн чыгарып салуу, депортация, выдворение деген нерселер болбойт. Эгерде силер буга чейин миграционный картаңар жок болсо, регистрацияңар жок болсо, ошол полицияларга баргандан сестенип жүрсөңүздөр, эми райондук миграция бөлүмүнө барып туруп эле ошол нерсени түшүндүргөндөн кийин заявление жазып туруп бересиңер, миграционный картаңарды жоготуп алсаңыздар, алар силерге миграционный картаңарды восстановление кылып берет, нолдон баштап. Эгерде регистрацияңыз жок болсо, ошондой эле заявление менен келесиңер, регистрацияңызды кайрадан каттоого турсаңыздар болот. Болгону силерге административдүү штраф болушу мүмкүн 5000 рубльга чейин. Ошо 5000 рубльди төлөйсүңөр дагы, мындан ары кайра легалдашып Россия жергесинде иштеп, эмгектенип жүрө бересиңер, Кудай буйрса. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ар бир мекендештерди мен чыгарып кетем, 30-сентябрга чейин өзүңөрдү легалдаштырып алгыла. Эгерде Россия жергесинен чыга албай жүрсөңүздөр, анда Россия жергесинен чыгып, кайра кирип, кайра нолдон баштап иштеп жүрө берсеңиздер болот. Мында мүмкүнчүлүк ачылды, Кудай буйрса, бул мүмкүнчүлүк сентябрдын 30-на чейин болот. Андан ары узартылбашы мүмкүн. Ошол себептен тезирээк аракет кылып туруп, очередтерге турбай легалдашып алыңыздар. Кудай буйрса, бул жарлык көп мекендештерге пайдасын тийгизди деп ойлойм. Мында жаңылыктар менен силерге да бөлүшүп турабыз. Сурооңуздар болсо, биздин YouTube каналдын астында комментарийга жазгыла. Биз ошол суроолорго да жооп берүүгө аракет кылабыз. Сак саламат болуңуздар мекендештер, легалдашып алыңыздар.